Интернет желесіндегі ақырқы маалыматтар менен таныштырып, эфирде сайтқа саяхат көрсөтүүсү. Аны менен мен Айжамал Олжобайкызы таныштырам. Саламатсыздарбы? Конституциялық кеңешменин жыйынында катышуучулар Кыргызстандын атын өзгөртүүнү сунуштады. Бүгүн 23 ноябрда Конституциялық кеңешменин сессиясында өлкөнүн расмий аталышын өзгөртүү маселеси көтөрүлдү. Бул маселени комиссиянын мүчөсү Кадырбек Кошалиев көтөрүп чыкты. Кадырбек Кошалиев өз сөзүндө эл 5 жылдын ичинде 3 гана мүнөт шайлоодо добуш берип жатканда өз бийлигин башкарарын белгиледи. Калган убакытта анын эрки парламент тарабынан көзөмөлдөнөт. Эл өзүн өзү атаган жок. Кошалиев Конституциянын долбоорунда демократиянын механизмине көп көңүл бурулуп, биринчи жолу курултай сыяктуу институт киргизилип жаткандыгын кошумчалады. Ал демократиянын принцибин бекемдөө үчүн жана эл өз укугун унутпаш үчүн элдин эркинин үстөмдүгүн республиканын расмий аталышында көрсөтүү керек деп эсептейт. Бул үчүн Конституциялык кеңешменин мүчөсү анын атын Кыргыз Эл Республикасы деп өзгөртүүнү сунуштады. Биримдикчи Пирматов эмнеге куспайт? Ушундайлардан Кудай куткарбай койду да. Биримдик партиясынан парламенттик шайлоого аттанган Исхак Пирматов төңкөрүштөн кийин көрүнбөй кетти. Каралар сая түшкөнү боюнча каңшаар тараган. Эске салсак, ага Кыргыз нефтегазды жетектеп тургандагы коррупциялык калбырлары үчүн кылмыш иштери козголгон эле. Афералык жол менен миллиондогон долларларды өнүп кетүүгө шектелип, канча ирет жазылды. 2010 жылдан кийин кылмыш иши козголуп, камакка алынарда Алтынбек Сулаймановдун тилин таап, сакталып калганын кантебиз. Кур аякка бата жүрбөйт дегенде берчүсүн берген айтылды эле го. Убакыттын өтүшү менен мурдагы Бишкек шаарынын мэрі Албек Ибраимовго жабышып, Манас эл аралык аэропортуна көмүскөдөн май ташуу бизнесин кылышканы чуу жаратпады беле. Бул боюнча да ири коррупциялык жүрүштөрү ачылбай турабы? Сабалган баланын апасы күйөөсүн кечирип, тосмо арыз жазмай болду. Өгөй атасы тарабынан кордолгон баланын энеси күйөөсүн кечирип, тосмо арыз жазууну ниеттенүүдө. Бул тууралуу аялдын адвокаты Шердор Абдыкапаров билдирди. 6 жашар баланы сабаган 33 жаштагы киши кармалып, ал Сокулук райондук ички иштер башкармалына алынып келинген. Баланын энеси бул жөнүндө билгенден кийин тосмо арыз жазмай болду дейт адвокат. Жабыркаган баланын апасы Эркайым күйөөсүн кечирип, экөө элдешишти. Ал биринчи баласын төрөгөндө мурдагы күйөөсү таштап кеткен. Боюнда бар Эркайым бул жолу дагы экинчи баласын атасыз тарбиялагысы келбегенин билдирген. Белгилүү болгондой, сабалган баланы тайенеси ат башыга алып кетти. Инспектор бирөө менен сүйлөшүп турган. Бишкекте авто кыймылды жөнгө салган жөнөкөй жаран ким? Интернет тармагында жөнөкөй жаран Бишкек шаарындагы көчөлөрдүн биринде ышкырык жана авто инспектор таягы менен авто кыймылды жөнгө салып, ал эми четте авто инспектор башка бирөө менен сүйлөшүп турган видео тарады. Видеого тарткан кишинин айтымында окуя Манас Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Кайгыл милиция кызматынын маалымат катчысы Байгазы Айтыкул уулу окуя мурдагы күнү болгондугун видео кечээ тараганын Спутник маалымат агенттигине билдирген. Маалыматка ылайык, ал көчөдө жол кыймылын башкарып жаткан жаран Кайгыл милициясы кызматынын башкармалыгынан окуудан өтүп жаткан курсант экендигин айткан. Маалымат катчынын айтымында курсантты кызматка алуу боюнча азырынча атайын буйрук жок болгондуктан милиционердин кийимин кийбестен иштеген. Айтыкул уулу тажрыйба топтогон мындай сабактар дагы улантыларын айтты. Формасыз жөнгө салуучу курсанттардын жанында болгон Кайгыл милициясынын кызматкерлери аларды көзөмөлдөп турарын кошумчалады. Манас аэропортунда чет элдик жарандын баштыгынан 5 ителги табылды. Кызыл китепке кирген канаттууларды өлкөдөн алып чыгып кетүүгө аракет кылган чет мамлекеттин жараны кармалды. 22 ноябрь күнү таңкы саат 5:30 чамасында Манас эл аралык аэропортунун жүк ташуучу терминалынан коңшу мамлекеттердин биринин жараны кол баштыгынан 5 даана кызыл китепке кирген ителги табылган. Чет мамлекеттердин биринин жараны 5 ителгини, анын ичинен экөөсү өлүп калган ителгини алып кетүүгө аракет кылганы маалым болгон. Аталган факт жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Кармалган жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда Ички иштер министрликтин транспорттогу ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Кыргыз Республикасынын аймагында жашаган шектүүлөрдү аныктоо боюнча ыкчам тергөө иштерди жүргүзүүдө.
Бизге кандай башкаруу системасы керек? Бүгүнкү кыргыз саясатынын эң талкууга түшкөн темасы Кыргызстандын башкаруу системасы болуп калды. Өлкөнүн жогорку кеңеши баш мыйзам конституциясынын жаңы редакциясы сунуш кылынды. Бул сунуш кылынган баш мыйзамдын долбоору кыргыз коомчулугунда өтө талаш тартыштуу пикирлерди пайда кылууда. Каршы чыккандар супер президенттик башкарууга багыт алынып калган. Бизге күчтүү парламентаризм керек дегенди бетке карманышууда. Ал эми бул конституцияны колдогондор Кыргызстанга парламенттик президенттик башкаруу керек экенин далилдешүүдө. Алардын ою боюнча партиялар демократияны ишке ашырбай эле байларды парламентке өткөрүүнүн жана ошондой эле өлкөдөгү майлуу кызмат орундарын бөлүштүрүү менен гана алек болгон уюмдарга айланганын айтышууда. Ошол себептен алсыз парламенттен көрө мыйзамга баш ийген күчтүү президенттик бийлик керек деп жатышат. Ошондой эле баш мыйзамдын долбооруна элдик курултай өзүнчө берене болуп киргендиги дагы бир топ пикир келишпестиктерди жаратууда. Колдогондор курултай аркылуу жалпы элдик масса бийликке аралаша алат дешсе, каршылары бийликтин тилин алгандар гана курултайга делегат болуп шайланып, жогорку жактын куралына айланат деген аргументти келтиришүүдө. Айтор конституциянын жаңы сунуш кылынган долбоору коомчулукта кызуу талаш тартыштарды жаратууда. Кандай болгон күндө да бүгүнкү күнү өлкөнүн жана элдин талабына жооп берген баш мыйзам керек. Исландиянын кыздарына үйлөнгөн адамга айына 5000 евро берилет. Исландия муздак шамалдын жана укмуштуудай кооз пейзаждардын, кыштын суугунун жана укмуштуудай ысык булактардын өлкөсү. Ошондой эле бул өлкө өзүнүн эркектерине караганда акыркы мезгилдерде сулуу кыздар менен белгилүү. Бирок бул жагдай демографияга олуттуу таасирин тийгизип, чыныгы кризисти пайда кылган. Исландия өкмөтү көйгөйдү көпкө чейин ойлонуп, анын чечилишин тапты. Эми амазонкалар падышалыгына келип, алардын бирин аялдыкка алууну чечкен мигранттар сыйлык алууга укуктуу. Тактап айтканда, эркектерге сулуу жар гана эмес, ай сайын 5000 евро акчалай компенсация дагы берилет. Бийлик акчалай компенсация токтоп калбоону көзөмөлдөйт. Ошондой эле бул программа автоматтык түрдө өлкөнүн жарандыгын алуу дегенди билдирет. Иштин башы дүйшөмбү. Кар майдалап жаап, сууктун илеби артка кайткандай. Түнү менен жааган кар көчөлөргө толуп, унааларда жөө жүргүнчүлөр да кыбырап калышыптыр. Социалдык тармактын колдонуучулары бакылдаган балбакты кар жааганда көрөбүз деп көчөлөр тазаланбаганын айтып, таң эрте бир сыйра нааразы болуп калышты. Ал эми тазалык муниципалдык кызматы ашуудан отчетту берип, түнү менен канча техника, канча жумушчу иштегенин жарыялады. Ишемби күнү теплые ключи эс алуу аймагында мыкаачылык менен өлтүрүлгөн баланын жансыз денеси табылды. Табылган бала 19 жаштагы Нарын шаарынын тургуну экени жана азыркы тапта иликтөө иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Маркум бакка асынган жана колу буту оозу скотчтолгон абалда табылган. Төбө чачы тик тургузган бул окуя көпчүлүктү ойго салды. Эс алуу күндүн эң жагымдуу жаңылыгы бул Шевченко эже сиңдилердин беделдүү UFC уюмунун турниринде көргөзгөн мыкты чеберчилиги болду. Перуда машыккан Валентина жана Антонина Шевченкалар октагонго кыргыз желегин көтөрүп чыгып, кыргыз элин дагы бир жолу сыймыктандырды. Атаандаштарынын таш талканын чыгарган Шевченкалар өзүлөрүнүн мыкты экенин дагы бир ирет далилдешти. Бишкекке суук түшөр замат пайда болуу калган көйгөйлөрдүн бири бул абанын булгануусу. Бул жылыда суук күндөр башталып башталбай жатып, 20 ноябрь күнү Бишкек шаары дүйнөдөгү абасы кир шаарлардын сап башына жазылды. Саясий жаңылыктардан, окуялардан, маселелерден башы чыкпаган элди бул маселе ойлондурбагандай, көпчүлүк адистер абанын булганычы өпкө ооруларынын көбөйүшүнө алып келерин, пандемия күчөп турган чакта бул өтө кооптуу экенин айтышууда. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы маалыматтар мына ушулар болду. Эске сала кетсем, көрсөтүүбүздө кеткен маалыматтардын маани маңызына 7 канал жооп бербейт. Мен сиздер менен коштошом, саламатта болуңуздар.